Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кыргызстандыктар. Мына 4 октябрда шайлоо келатат. Бул шайлоонун маңызын биз терең түшүнүшүбүз керек. Биз ким үчүн шайлайбыз, эмне максат менен ал кишилер ошол жерге жогорку кеңешке келет. Эң биринчи максат бул жогорку кеңештин ал Кыргызстанга кийинки 5 жылга иштей турган өкмөттү жалдайт. Өкмөттүн саны миңдеген кишилер алар күнү түнү бизге Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Экономикна тарабынан эмне кызмат кылыш керек дегенде, мен силерге өтө жөнөкөй түшүндүрүп беретилем. Мына менин колумда Тай деген подгузник бар. Бул Кыргызстанда жасалган. Бул болсо дагы эле жакшы подгузник, бирок бул сырттан келген. Экөөнүн айырмасы эмне деп ойлойсуз? Мен сизге жөнөкөй түшүндүрөм. Бул Кыргызстандын келечеги, бул Кыргызстандын коллапсы, Кыргызстандын артка кеткени. Ошондуктан өкмөт Кыргызстанда көбүрөөк жасалган кыргыздын подгузниги болуш керек. Так ошондой эле менин колумда мына Stalker деген лампочка турат, LED лампочка, жана сырттан жасалган LED лампочка турат. Экөөнүн айырмасы эмне десеңер, кайра эле жанагы. Бул Кыргызстандын келечеги, бул Кыргызстандын өнүгүүсү, бул Кыргызстандын өнүккөн өлкөгө айланган бир жолу. Мунун артында 300 киши иштеп, айлыгын алып атышат, үй бүлөлөрүн багып атышат. 300 киши деген бул 300 үй бүлө. Демек, мунун артында кеминде бир 2000 киши жан багып, Кыргызстан үчүн күнү түнү окуп, бала чакасы менен чоңоюп, Кыргызстандын келечегине айландырган лампочка. Бул болсо сырттан келген лампочка. Бул башка бир өлкөдө жасалган, ошол өлкөнүн өнүгүшүнө салым кылган лампочка. Бирок Кыргызстандыкына эмес. Мына абдан сонун ак блузка көрүп атабыз. Бул жакшы блузка, бирок бул Кыргызстандан тигилген эмес. Бул сырттан тигилген. Экинчи блузканы көрсөтөйүн сизге. Бул деле так эле ошондой сулуу, соп-сонун блузка. Бирок бул Кыргызстандын бүгүнкү күнү жана келечеги. Анткени Кыргызстанда бүгүн 100-150 миң тигүү тармагында адам иштеп атат. 100-150 миң үй бүлөсүн багып атат. Бала чакасы жанында, күйөөсү жанында. Бул үй бүлөдө Кыргызстандын келечеги чоңоюп атат. Демек, мунун артында бир 500 миңден миллионго чейин биздин жарандар жанын багып атышат. Өкмөттүн максаты жана функциясы эмнеде? Өкмөттүн функциясы ушул мен оң жактагы товарларды, Кыргызстанда жасалган товарларды өндүргөнгө жардам берүү. Муну кантип жардам беребиз? Биринчиден, бизге бир инвестор келет. Ал инвестор кыргызстандык болушу мүмкүн, чет элдик болушу мүмкүн. Азыркы учурда ал маанисиз. Маанилүү эмне? Маанилүү. Ал инвесторго биз жер беришибиз керек. Анткени ал асмандан бул нерсени жасай албайт. Бул бир жер үстүндө жасалат. Ал жер үстүнө бир помещение курат. Производственный помещение деп коебуз. Бөлмөлөр. Үчүнчүдөн, бул нерсени жасаш үчүн кандайдыр бир жабдыктар керек. Жабдыктар бул түрлүү бир оборудование болушу мүмкүн, ошол эле тигүүчү машинелер, ошол эле подгузникти жасаган түрлүү линиялар. Андан тышкары чийки заттар керек, сырье деп коебуз. Биздин кийим тигүү тармагы үчүн бул ар кандай тканьдар, маталар. Андан тышкары ушунун баары Кыргызстанга келип атканда, жана даяр продукция сатылып атканда бизде салыктар бар. Салыктар таасир этет. Бажы төлөмдөр таасир этет. Жана бул нерсени сатыш керек. Кыргызстанга сатылышы мүмкүн, бирок эң жакшысы бул сыртка сатылса, Кыргызстанга акча ташылат. Бизде илгери Кыргызда ким батыр эле? Бизде сыртка барып бир мал, билбейм, бир ок аттап кыргыздарга ташып келген элди баккан деп баатыр деп аташыбыз. Бүгүнкү күндө биздин баатырлар ушул Кыргызстандан бир нерсени жасап, сыртка сата алгандар бул Кыргыздын баатырлары. Сырткы базарлар деп коелу. Өкмөттүн иши эмнеде? Өкмөттүн иши ушул 7 нерсени керектүүдөй бир камсыздап беришибиз керек. Андан тышкары да айтып кетиш керек, эгер бул тамак аш тармагы болсо, жана кандайдыр бир ден соолукка, экологияга таасир эте турган нерсе болсо, албетте ар кандай уруксааттар жана лицензиялар берилет. Бул да өкмөттүн иши.
Мына бүгүнкү күндө могул блузканы тигиш үчүн сырттан ткань келет. Анткени бизде бул ткань жасалбайт Кыргызстанда. Кытайдан, Турциядан, Кореядан, Өзбекстандан, көп жерден ар кандай тканьдар келет. Ар кандай бажы төлөм төлөнөт. 6%, 7%, 8% тканьга жараша. Андан тышкары 12% НДС деп коебуз. Кошумча нарк салыгы, налог на добавленную стоимость. Менде мындай суроо. Кыргызстанда тигилген кийимди кыргызстандыктар кийеби деген суроо да. Мен билгенимен көбүнчө кийбейт. 95% сыртка сатылат. Демек, келген тканьдан 12% кошумча нарк салыгын салып, анан бул тармакты орулаткондун мааниси эмнеде? Мен сунуштайт элем, бул кошумча наркталыкты алып салыш керек. Ушу ткань келип атканда. Анткени ошондо 12% биздин товар конкуренттүүрөөк болот. Ошол сырттан келген көйнөктөргө караганда. Анан бир учурда бул рынок абдан чоңойгондо биз ушул тканьды өндүргөн инвесторлор чакырып айтабыз, бизде ушундай көлөмдө базар бар. Мына ушул жерде бир 100дөгөн швейный цехтер болсо, ошонун баары сенде ткань алат деп, сен завод ач дейбиз, фабрика по производству тканей. Ошондо биз ошо кошумча нарк салыгын сырттан келген тканьдарга кайра күчүнө киргизебиз дагы, анан Кыргызстанда ушунун өндүрүшү пайда болот. Анан глубина переработки деген бар. Канчалык терең иштетилген Кыргызстанда бул нерсе. Ушул лампочка Made in Кыргызстан деп турат. Кыргызстанда жасалган. Эмне себептен? Анткени бул лампочканын өздүк баасы 200 сом болсо, мунун 100 сомдон көбүрөгү, 50%дан көбүрөгү Кыргызстанда жасалган. То есть, алюминий, айнек, диоддор бар, жана жумушчуга төлөнгөн акча, салыктар, ошонун баары кошкондо 200 сомдон 100 сомдун көбүрөгү Кыргызстанда калса, анда бул кыргыздын товары. Эгер сырттан келсе, анда бул сырттын товары. Демек, өкмөттүн жумушу ушул лампочка жасалып атканда көбүрөөк нерсе Кыргызстанда жасалыш керек деген өзүнө максат коюш керек. Ошону айтып кетет элем. Демек, бул да бизде өкмөттүн жумушу. Мен элиме кайрылып кетет элем. Силер тамдоо кылып атканда, эгер силер үчүн Кыргызстандын келечеги маанилүү болсо, сиз өзүңүз, бир тууганыңыз, үй бүлөңүз Кыргызстандан жумуш табам, ушул жерде үй бүлөм менен чогуу иштейм. Биздин балдар ата энесиз чоңойбойт. Ушу Россияда болуп, бирөө башка жерде болуп, андай болбойт эмес. Баары биз Кыргызстандан окат кылып ушул жерден чоңоебуз десек, ушундай өкмөттү жалдай алган депутаттарды тамдашыбыз керек. Аны кыла албасак, анда биз 5 жылда кайра мигрант болуп, миллиондоп сыртта жүрө беребиз. Демек, биздин жарандарга кайрылам, бул өтө маанилүү нерсе, бул оңчук эмес. Андан тышкары айтып кетет элем, эгер могу салым, бажы тармагында коррупция болсо, сырттан келген подгузник баасы 1000 сом болушу мүмкүн. Кыргызстандан жасалган подгузник да 1000 сом болушу мүмкүн. Бирок 1000 сомдон 12% салык алса 120 сом, 10% бажы төлөм алса 100 сом. Ошондо 220 сом бюджетке түшүш керек. Мындан деле 220 сом бюджетке түшүш керек. Бирок бажы органдарда, салык органдарда коррупция болсо, булар сырттан келген товардын баасын чүрүп салат. 1000 сом эмес, 500 сом, 300 сом деп атап коюшат дагы, бюджетке да аз түшүп калат. Биринчиден, экинчиден, Кыргызстанда иштеген компания банкрот болуп калат. Анткени конкуренция жагынан чыдабайт. Бул 1000 сомду жанагынтип 300-500 сомго түшүрө албайт. Анткени бул чийки заттарды алып келгенде анын өздүк баасы белгилүү. Ошон үчүн бул жерден коррупция кыла албайсың дагы. Ошон үчүн буга биз колдоп муну бул жерден коррупцияга жол бербешибиз керек. Демек, ошол органдарга коррупцияга аралашкан кандайдыр бир жетекчилер келе атса, депутаттар аркылуу, партия аркылуу биз кыргыз элин буга жол бербешибиз керек. Бул өтө маанилүү. Биз буга жол берсек, биз жергиликтүү өндүрүштү өлтүрөбүз, жумушсуз калабыз, талаалайбыз, акыры Кыргызстанды талкалайбыз. Рахмат баарыңыздарга.